Assalomu alaykum. Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmaligi marhumning so'yig'in akırkı safarga uzatуу ziynatындагы салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү максатында атайын фатва чыгарды. Бул боюнча Баткен облусунун аймагында кандай иштер жүрүп жатканы тууралуу облус казысы Нуридин Ажымамбасабиров буларды билдирди. Marhumni akırkı safarga uzatуудагы эреже тартиптер жөнүндө. Эми бул фатва буга чейин дагы ушундай акыркы сапарга узатууда ысырапкерчиликти алдын алуу боюнча фатвалар келген, элдерибиз аткарып келатышат. Бирок муну дагы дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетиш керек. Бул фатваны бардыгыбыз колго алып, муну аткарышыбыз керек. Ошондой эле бул фатва бүгүнкү күндө жалпы биздин облустун аймагындагы имамдарыбызга таркатылды. Имамдарыбыз бул фатваны ошол мечиттерде, жерлерде, айылдарда элге, жамаатка түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышат. Кабыл алынган фатванын негизгилерине токтоло кетели. Маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. Маркумга атап 3-түк, 5-шембилик, 7-лик, 20-лыгы, 40-тыгы, 52-лиги, жылдыгы сыяктуу аталыштар менен мал союулар, тамак аш берүү болбойт. Кандайдыр бир кездемени кичинекей бөлүкчөлөргө айырып, жыртыш таратып берүү, белбоо, ак кийди, көк кийди деген кийиттерди берүү ысырапкорчулукка жол берүү болот жана ага тыюу салынат. Мүрзөнүн үстүнө мрамор таштардан, граниттен, темирден жана ушул сыяктуу материалдардан айкалыштыруу менен жасалгаланган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарды тургузууга жана орнотууга тыюу салынат. Фатвада айтылган 3-түк, 5-шембилик, 7-лик, 40-тыгы, 52-лиги жана башка ушул сыяктуу маарекелерге шарият тыюу саларын маркум Чубак Ажы Жалилов дагы сабактарында айтып кеткен. Адам өлгөндө союлган эт болбойт. Onu жебеш керек. Ал сизге жаккан менен Кудайга жакпайт. Жебеш керек аны. Жебеш керек. Жеген болбойт. Эгерде өлүп калганды жетим балды жеген арам болот. Жетим жок болсо макру болгон болот. Ошон үчүн өлүк өлгөндө 3-лик, 7-лик деген жок эми. Силерге жагабы жакпай дин ушундай. Бирок өлүп алып, өлүктү бияка тургузуп коюп, анан караш жеп аткандар, караш жебей эле уу жеп аткандай болот. Ал болбойт. Бул фатваны аткаруу Кыргызстан аймагындагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп саналат.